Киров суу сактагычындагы бул оргучта багып жаткан суу Манас району этеги коңшу Казакстандын талаларына жетип жатат. Өткөн кылымдын 1965-жылы салынып 75-жылы пайдаланууга берилген Киров суу сактагычы сугатчылык эле эмес, эми электр энергиясын иштеп бере турган гидроэлектростанцияга айланат. Учурда бул жерде Баласаруу ГЭСинин курулушу жүрүүдө. Мындагы гидроэлектростанциянын ишин башкаруучу негизги борбордун имараты тургузулуп, ички тышкы иштери калды. Бүгүнкү өзүңөр күбө болгондой жабык бөлүштүрүүчү устройство бүтөнүп калды. Азыр штукатуркасы башталып, ички жабдууларды жанакындай косметический ремонттор башталып атат. Экинчи мына бүгүнкү күндө ГЭСтин имараты бетон иш аракеттери болуп атат. Ошого жараша да тиешелүү жанакы водоводдун трубаларын орнотуп атабыз. Мына азыр 3 участок бар, 3 участкада иш болуп атат. Бетонный иштер, Зуруда өзүнүн жабдууларын орнотуп жана водоводдун трубаларын орнотуу иш аракеттери болуп атат. 3 багытты иш болуп атат. Эми мындан аркы иштерди улантуу жана курулуштун аягына чыгуу үчүн Чакан ГЭС ишканасы Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондусуна кайрылган. Бүгүн ушул эки тараптуу макулдашууга ГЭСтин өзүндө кол коюлду. Эки тараптуу макулдашуу менен Чакан ГЭС фонддон 10 миллион доллар каражатты 4% кайтарымдуулук менен алат. Баласаруу ГЭСи салынып пайдаланууга берилсе, өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоого, жарандарды жарык менен үзгүлтүксүз жана сапаттуу камсыздаганга шарт түзүлөт. В целом, уже на текущий момент фонд реализует 7 проектов. Жалпысынан фонд 7 электр энергиясын иштеп чыгуучу долбоорду колдоп жатат. Бул долбоорлор жылына 600 миллион киловатт-саат энергия өндүрөт. Ошондуктан биз мамлекет демилгелеп жаткан энергетика секторундагы жаңылануулар, жаңы кадамдарды колдоону уланта беребиз. Талас областында биринчи жолу ушундай Чакан ГЭС салынып атат. Былтыртан бери областта мындай ГЭСтер болгон эмес. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Бул Талас областынын электр энергия менен камсыз кылууда чоң жардамы тиет деп ойлоймун. Бул Чакан ГЭСтен тышкары Манас Айтматов районунда, Талас районунда, Бакай Ата районунда да Чакан ГЭСтер салынуу алдында турат. Бүгүнкү күндө бул жер маселеси жана долбоорлоо иштери жүрүп атат. Ушулардын баардыгы салынып калса, областтын аймагында ошо экономикалык жактан, ошо электр энергия жагынан коопсуздук жакшы жолго коюлат деп мен ишенемин. Ошол бүгүн да ушундай кошумча каражат бөлүү аземинде турабыз. Ошол Россия Кыргыз фонду ушундай чоң проекттерге колдоо көрсөтүп жаткандыгына мен да ыраазычылык билдирип кетким келет. Долбоор жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулушун ишине камтыйт. ГЭСте бир жылда орточо эсеп менен 92 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Баласаруу ГЭСи Талас облусундагы Киров суу сактагычы курулгандан бери пайдаланылбай келген гидроэнергетикалык ресурстарды болушунча натыйжалуу пайдаланууга шарт түзөт. Бардык агрегаттарды биз пландаштырып атабыз. Быйылкы жылы орнотуп ишке киргизүүгө толук шарт түзүүгө биз даярбыз. Учурда долбоордун алкагында жогорку чыңалуудагы Покровка, Карарча, Көмөк Чордонун реконструкциялоо иши дагы колго алынды. Салиха Сариева, Элхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.